Саламатсыздарбы, Оводо Лондон, BBC Кыргыз кызматы студияда Акчулпон Койчиева. Дүйнөлүк соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Орусиянын соту оппозициячы лидер Алексей Навальныйдын 5 жыл шарттуу түрдө абакка кесилген жазасын күчүндө калтырды. Президенттик шайлоого жолотпош үчүн ушундай кылышты, дейт Навальный. Билим берүү боюнча дүйнөдө биринчи орунда турган Сингапурда балдардын баасына азыраак көңүл бурууга өтүп жатышат. Орусияда сот оппозициянын лидери Алексей Навальныйды 5 жылга шарттуу түрдө кескен мурунку чечимди күчүндө калтырды. Навальный өзү бул сот иши аны 2 жыл өтө турган президенттик шайлоого кое бербеш үчүн уюштурулган деп айтууда. Навальный расмий кызматта иштеген эмес, мындан ары дагы ага тыюу салынган. Бирок ал президент Путиндин эң көрүнүктүү атаандашы деп каралууда. Навальный президент Путинге каршы ири акцияларды чыгарууга жетишкен. BBC менен маегинде ал Кремль учурда интернеттен чоочу отурганын билдирди. Россиянын жүрөгү аталган Урал тоолорундагы ишканалар. Оор өндүрүш тармагы Россияны темир жана болот менен камсыздайт. Аймактын тургундары көптөгөн муундардан бери өлкөгө кызмат кылып, Москвага болгон ишенимин бекем сактап келген. Бирок абал өзгөрүп жаткандай. Эми айрым тургундар Россиянын багытын өзгөртүүнү көздөйт. Тасмада март айында орун алган Челябинсктеги окуя. Милиция камакка алат деген эскертүүлөргө карабастан, көбү жаштар түзгөн 2000ге жакын тургундар нааразылык акциясын өткөрдү. Бул сыяктуу демонстрациялар өлкөнүн бир нече аймагында өттү. Аларга Россиянын премьер-министри коррупцияга малынган деп айтылган YouTube'дагы видео себеп болгон. Айтылган видео 20 миллион жолу көрүлдү. Руслан менен Иван да март айындагы демонстрацияга катышкан. Алардын айтымында интернет орус өкмөтүнүн маалымат менен камсыздоо монополиясын жойду. Власть, да, они, как сказать, пропустили этот момент. Бийлик интернеттин күчүнө туура баа бере алган жок. Алар интернетти жаш балдардын көңүл ачуучу оюнчук катары көрүшкөн. Бирок интернет түйүнү күчтүү куралга айланды. Бийлик аны кеч түшүндү. Женя демонстрацияда камакка алынып, айып пул төлөгөн. Анын телевизору жок. Женя жаңылыктарды интернет аркылуу окуйт. Эми ал орус лидери жөнүндө көз карашы өзгөргөнүн айтат. Я была сторонницей Путина. Мен Путинди жана анын саясатын колдочумун. Азыр болсо бийлик элди малай катары көргөнүн түшүндүм. Алар карапайым калк менен сүйлөшүүнү каалабайт. Эгер бийликти сындасаң, сени душман катары көрүшөт. Так эле совет доорундай болуп калды. Женя аталган YouTube видеону жарыялаган Алексей Навальныйды көргөнү келди. Ал Челябинскке келип шайлоо өнөктүгүн жүргүздү. Навальный эмки жылы президенттик шайлоого катышкысы келет. Бирок Кремль ага жол бербеши мүмкүн. Колдоочулары менен жолуккандан кийин Навальный бийлик интернеттен коркот деп белгиледи. Сейчас Интернет бийликтин эң ири көйгөйүнө жана душманына айланганын көрүп турабыз. Москвада болсо бир айдын ичинде 2 жолу Навальныйга зеленка чачып кетишти. Анын оң көзү жабыркап, кайрадан толугу менен калыбына келбейт деп айтылууда. Арийне Россиядагы жаштардын баары демонстрацияны колдойт деп айтуу катаачылык болот. Челябинсктеги жоокер аттуу клубтун өкүлдөрү өкмөттү колдойт. Президент Путин бийликке келгенден бери бул сыяктуу патриоттук клубтар көбөйгөн. Жүрүштөр күч алгандан бери Россиянын парламенти патриоттук билим берүүнү күчөтүү жолдорун талкууга алууда. Мыйзам долбоорлорунун биринде 14 жашка чыга элек балдарга социалдык тармактарды колдонууга тыюу салуу дагы каралган. Мен биздин өкмөттү колдойм. Көчөдөгү нааразылык акцияларга кошулбайм. Себеби ал эмнеге алып бараарын билем. Толкундоо эч жакшылыкка алып барбайт. Россияда жаштардын жүрөгүнөн түнөк табуу аракети жүрүүдө. Ал дагы ири кармашка айланып бараткандай. Сиздер BBC Кыргыз кызматын көрүп жатасыздар. Эми күндүн башка кабарлары. Иранда көмүр кенинде жардыруу болуп, ондогон шахтерлор жер алдында калганы кабарланууда. Ирандын чукул кырдаалдар боюнча кызматы кендин 2 башка бөлүгүндө 40тан киши камалып калганын билдирди. Курмандыктар да болушу мүмкүн. Айрым кенчилер аман эсен чыгып кетишкен. Жардыруунун себептери иликтенүүдө.
Сирия оппозициясынын делегациясы Орусиянын ортомчулугу менен Казак башкаласы Астанада өтүп жаткан тынчтык сүйлөшүүсүнөн чыгып кетишти. Алар Сирия өкмөтүнүн жөн-жай тургундарга каршы чабуулдары уланып жатканына каршы чыкканын айтылууда. Сирияда чатак 2011 жылы башталгандан бери 320 миңден ашуун адам курман болду. Венесуэланын оппозициясы бүгүн өлкө боюнча мега акция уюштурарын билдирди. Алар президенттин конституцияны өзгөртүү планына каршы чыгышууда. Президент Мадуро көздөгөнүнө жетип алса, анын атаандаштары үстөмдүк кылган Конгресстин көзөмөлүнөн кутулат. Венесуэланын калкы анын саясатына каршы чыгып, көчөлөрдү баррикадалар менен тоскон. Эл аралык коомчулуктагы аны айыптоодо. Сингапурдун билим берүү системасы дүйнөлүк экзамен рейтинги боюнча дайыма биринчи орунду ээлеп келет. Бирок учурда окуучулардын жетишкендиктерине азыраак басым кылууга өтүп жатышат. Үй тапшырмаларды азайтып, оюнга көбүрөөк убакыт бөлүнмөкчү. Анткени Сингапурдагы балдар билим алабыз деп өтө көп стресске кабылганы айтылууда. Билим берүү багытынын өзгөрүшүн коомчулук кандай кабыл алат болду экен? Сингапур дүйнөдөгү билим берүү рейтингде көп жылдан бери үстөмдүк кылып келет. Биздин эң негизги максатыбыз окуучуларды эртеңки күндүн жарамдуу жараны катары даярдоо. Келечекте абал татаал, күтүүсүз окуяларга бай жана табышмактуу болоорун билебиз. Бирок эми мамлекет окуучуларды келечекке даярдоодо усулун өзгөртүп, балдарга азыраак көңүл бурууну чечти. Сингапур окуучулардын үй тапшырмасын азайтып, таза абада көбүрөөк жүрүүгө басым жасап, жана жаңы баа коюу система долбоорун жарыялады. Биз жеңилгенди жаман көргөн маданиятта чоңойгонбуз. Долбоордун эң негизги кыйынчылыгы ата-энелерди ынандыруу болот. Алар балдарын көбүрөөк окууга, көбүрөөк үй тапшырмаларды аткарууга түртөт. Жаш балдардын оюнга же салууга убактысы жок. Окуучулар жогорку класстарга өтүү экзамендерге даярдануу учурунда кошумча сабактарды да алышат. Өлкөдө айтылган экзамен окуучу жогорку класста кайсы мектепке барарын, демек анын келечегин аныктайт деген ишеним бар. Бул жаңы усул жакшы өзгөрүүлөрдү алып келет деген ойдомун. Себеби балдар жалгыз гана жаттоо жана сабак окуудан тышкары өз алдынча аралашууну дагы үйрөнөт. Өкмөт бул өзгөрүүлөр тууралуу көптөн бери айтып келишет, бирок иш жүзүндө өзгөрүүлөр абдан жайчылып жатат. Азыр системада эч айырмачылык байкалбайт, дагы деле өтө интенсивдүү болуп жатат. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Атаандашы Атлетикону Реал Мадрид 3-0 эсебинде утуп алган соң бүгүн Чемпиондор лигасындагы дагы бир жарым финалдык оюн өтөт. Монако өз талаасында Ювентус менен таймашат. Франциялык команда буга чейин Манчестер Сити менен Боруссия Дортмундту утуп, акыркы 4 команда тобуна кирген. Ал эми Ювентус бул сезондо Реал Мадрид сыяктуу эле бир дагы жолу утула элек. Манчестер Юнайтедтин чабуулчусу Златан Ибрагимович тизесине операциядан кийин Америкада сакаюуда. Анын травмасы футболдон чыгууга мажбур кылат деп кооптонушкан эле. Бирок 35 жаштагы Ибрагимович жакында оюнга кайтаарын билдирди. Анын Манчестер Юнайтед менен келишими ушул жай айында аяктайт. Дүйнөдөгү эң чоң теннис таймаштарынын бири Британиядагы Уимблдон чемпионатынын уюштуруучулары жеңүүчүлөргө берилчү акчалай сыйлык көбөйгөндүгүн жар салышты. Эркектер менен аялдар арасындагы жеңүүчү 2 миллион 840 миң доллар алат. Бул былтыркыдан 260 миң долларга көбүрөөк. Уимблдон чемпионаты Лондонда 3-июлдан 16-сына чейин өтмөкчү. Жаңылыктардын соңунда Бахрейндеги футболист туш келген бир учурду көрө кетели. Манамада болгон таймаш учурунда ал күчүнүн болушунча топту ыргыттым го десе, анысы артка кулаптыр. Топ артка кулаганы аз келгенсип, бул оюнда командасы 1-0 менен утулуп калыптыр. Эч нерсе эмес, эмки оюнда утуп алышар. Берүүбүз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева. Ободо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.